аялым төшөктө калабайт, мен кала берем, эмне кылам дегендер толтура келип атат. Бизде кыргыздарда менталитет бар, негизи эле тойго чейин жатпайбыз. Бирок тойго чейин жаткан учурда деле негизи адамдар 3 половой конституцияда болот экен, күчтүү, орточо жана төмөн. Анан кандай бул деген эмне, кандай айырмаланат? Мисалы, күчтүү половой конституциядагы адам көп жаткысы келет, тез-тезден жаткысы келет. Төмөн половой конституциядагы адам жаткысы келбейт, кээде эле жаткысы келет, атайын даярданыш керек, настраиваться этиш керек, жыт болуш керек, атмосфера болуш керек. Короче, аябай көпкө настрой кармаш керек. Анан эркектин күчтүү половой конституциясы болсо, аялдыкы слабый болсо, экөөнүкү несоответствие боло берет да. Аял жаткысы келбейт, эркек болсо жатам дей берет. Мен убактылуу факторлорду учетко алган жокмун. Например, аял кээде болуп калат да, даже половой конституциясы күчтүү болгон учурда деле чарчап, кички бала менен уктабай, өзүңөр уктабай көргүлөчү 2-3 күн подряд, Анан үйдөн кечке оокат кылып, анан түнү менен баланы караса, конечно, ал жерде даже любой эң күчтүү половой конституциядагы аял уже секс эмес, эчтекени көрөр көзү жок, жаздык деле көрүп калат. Жок, мен ал нерсени айткан жокмун. Мен уже нормальный ситуациядагы, бирок сексти, төшөктү көп каалабаган айымдар жөнүндө айтып атам. Көбүнчө эркектер ошого жалгыз этет да, аялым каалабайт деп. Буга ар кандай факторлор таасир этиши мүмкүн. Биринчиден, албетте, половая конституция номер 1. Экинчиден, аялдын физикалык абалы. Может, чарчап калды, может быть, чын эле бала карап атат, может быть, дагы бирдеме. Үчүнчүдөн, эмоционалдуу абал. Күндүз тилдеп, силдеп, каргап, сотка карап отуруп алып, бир да сөз сүйлөбөй, түнчүдө албарсыздай басып алсаңар, конечно, желаниясы болот. Аял баары биз эмоционалдуубуз, биз деген мээбизде. Бизде секс мээбизде. Мээни багындырышыңар керек. Вот, аялдын чарчаңкы абалы, ден соолуктан да болушу. Мисалы, климакста гормондор түшкөндө дагы тиги жагы кургак болуп калат, анан эркекти каалабай калат. Анан биз деген гормондорго аябай көз карандыбыз да аялдар. Биздин гормондорубуз өйдө түшүп, кайра ылдый түшө берет да. Ошол месячный келерде, месячныйга жакынга барда, кээ бирөө активдүү болот, кээ бирөө наоборот пассивдүү болот. У всех по-разному болот. Ошонун баарын караш керек. Жаш куракты караш керек. Жаштарда, жаш кыздарда көбүрөөк каалоо болот. Ошон үчүн аялда канчалык месячный эрте келсе, ошончолук күчтүү половой конституцияда. Эркек канчалык төшөктү эрте баштаса, ошончолук половой конституциясы күчтүү болот экен. Тоже лайфхак. Кызыктуу болсо лайк баскыла.